Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын социалдык түйүндөрдөгү расмий баракчаларына кош келиңиздер. Мен Салтанат Бегалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн башкы адиси. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы валюта курсуна арналат. Биздин коногубуз Улуттук банктын акча кредит операциялары башкармалыгынын башкы экономисти Азамат Кулмурзаев мырза менен маектешүүгө уруксат этиңиздер. Азамат Шамсудинович, саламатсызбы? Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайсы чет өлкө валюталарынын курсу аныкталат? Валюта курстары кандай мезгилдүүлүк менен аныкталат жана ал маалымат кайсы жерде жарыяланат? Негизи бул эмне үчүн керек? Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерине ылайык Улуттук банк чет өлкө валюталарынын сомго карата курсун аныктайт. Күнүгө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 валютанын курсун аныктайт. Бул АКШ доллары, евро, орус рубли, Казакстан теңгеси жана Кытай юани. Андан тышкары жума сайын Улуттук банк 40 чет өлкө валютасынын курсун аныктайт. Адатта ал жуманын аягында аныкталат. Чет өлкө валюталарынын расмий курстары Улуттук банктын расмий баракчасында, интернет сайтында күн сайын жана жума сайын жарыяланат. Расмий курстар бухгалтердик эсеп жана эсептешүү, салык төлөө, бажы операциялары, статистика жана башка расмий максаттар үчүн колдонулат. Бирок бул валюталарды алмаштыруу Улуттук банк жарыялаган расмий курс менен жүргүзүлүүгө тийиштегенди билдирбейт. Банктарда жана алмашуу түйүндөрдө сатып алуу жана сатуунун айкын курстары рыноктук суроо талаптын жана сунуштун негизинде жүргүзүлөт. Анда экинчи суроого өтмөкчүмүн. Чет өлкө валюталарынын сомго карата курсу аныктоо процесси тууралуу айтып берсеңиз, мисалы доллардын курсу. АКШ долларынын кыргыз сомуна карата курсу коммерциялык банктар арасында валюта рыногунда белгилүү бир эсептешүү мезгили ичинде Улуттук банктын автоматташтырылган торук системасы аркылуу түзүлгөн келишимдердин негизинде Улуттук банк тарабынан аныкталат. Ал эми башка чет өлкө валюталарынын курстары АКШ долларынын сомго болгон курсуну жана дүйнөлүк финансы рынокторунда чет өлкө валюталарынын долларга карата ушул курстарын пайдалануу менен жүргүзүлөт. Көпчүлүк жарандар Улуттук банк валюта курсун аныктап, бирок аны алмаштырбаганына таң калышат. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, чындыгында Улуттук банк чет элдик валютаны алмаштырбайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында нак жана нак эмес улуттук жана чет өлкөлүк валюталарды алмашуу боюнча операцияларды Улуттук банктын тиешелүү лицензиясына ээ болгон банктар, адистештирилген финансылык жана финансы кредиттик уюмдар, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар жана алмашуу бюролору гана ишке ашыра алат. Анда эмесе алмаштыруу курсу эмнеге көз каранды? Алмашуу курсу ар кандай факторлордун таасиринин негизинде түзүлөт. Алардын ар бири белгилүү бир мезгилде валютага суроо талаптын жана сунуштун балансына таасир этиши мүмкүн. Негизи эки чоң топко бөлсө болот. Бул ички факторлор жана тышкы факторлор. Алмашуу курсуна таасир этүүчү негизги ички факторлордун арасында өлкөдөгү жалпы калыптанган экономикалык кырдаалды жана сезондук факторлорду айтса болот. Мисалы, жылдын башында жана жылдын аягында экономикалык активдүүлүктүн өсүү мезгилинде чет өлкөлүк валютага болгон суроо талап көбөйөт. Ал эми жаз жана жай мезгилинде тескерисинче туристтик сезондун башталышына байланыштуу чет өлкөлүк валютанын сунушу көбөйөт. Ошондой эле акча которуулар боюнча чет өлкө валютасынын келип түшүүсү. Тышкы факторлордун арасына дүйнөлүк финансы рыноктордун өнүгүүсү, геосаясий жагдай жана белгилүү бир мезгилдерде Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүндөгү түзүлгөн кырдаалды белгилеп кетсе болот. Азамат Шамсудинович, биздин акыркы сурообуз Улуттук банктын валюталык саясаты жөнүндө болмокчу. Кыргыз Республикасында 1993-жылы улуттук валюта жүгүртүүгө киргизилген учурдан тартып кандайдыр бир чектөөлөрдөн эркин болгон
валюта алмашуу системасы, өзгөрүлмө алмашуу курсу деп аталган режим кабыл алынган. Бул режимде алмашуу курсу рыноктук механизмдер аркылуу, башкача айтканда, чет өлкө валютасына суроо талаптын жана сунуштун негизинде түзүлөт. Мында алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүүлүгү мыйзам ченемдүү болот жана дайыма эле Улуттук банктын кийлигишүүсүн талап кылбайт. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшелөө максатында гана чараларды көрөт, анын ичинде валюталык интервенцияларды жүргүзөт. Кыргыз Республикасы тандап алган өзгөрүлмө алмашуу курсунун саясаты дүйнөлүк рыноктардагы өзгөрүүлөргө, экономикалык кризистерге жана макроэкономикалык кырдаалдарга ыңгайлашууда өзүнүн натыйжалуулугун көрсөттү. Азамат Шамсудинович, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз менен маек курган акча кредиттик операциялары башкармалыгынын башкы экономисти Азамат Кулмурзаев мырза болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, сак саламатта калыңыздар.